Арбаңыздар ардактуу теле көрүүчүм, Орду ТВ телеканалында Салам Айзада өз ишмердүүлүгүн баштады. Ар бириңиздерге салам айтмакчымын. Салам Айзада долбоорунун максаты бир гана сиздердин көңүлүңүздөрдү ачуу эмес. Сиздер үчүн өтө маанилүү болгон ден соолукка дагы кам көрүү. Бүгүн Кыргызстандагы ден соолук үчүн өзгөчө бир жан үрөп салым кошуп келе жаткан инсан жөнүндө аны менен маек кылабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Анда эмесе ардактуу теле көрүүчүм, бүгүнкү кадырман коногубузду Сабырбек Жумабеков агайыбызды тосуп алууга уруксат этиңиздер. Агай кош келипсиз. Студиядан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Жүрүңүз, сиздин ордуңуз ушул жакта. Ардактуу көрөрманым, анда эмесе эфирди баштоого уруксат этиңиздер. Бүгүнкү төрдөгү инсанды маңдайымда отурганда мен дагы толкунданып турам. Алтын кол десек дагы жаңылышпайбыз. Программабыздын башында айтып өткөндөй эле Сабырбек агайыбыз өзү келип отурат. Кош келипсиз. Студиядан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Соңку баягы учурда интернет желесинен, телевидениядан карасам, интервью берген убактыңыз өтө аз экен. Ушул убактыңызды бөлүп бергениңизге тилең ыраазычылык билдиребиз. Анан убактыңыздын көпчүлүгү жумушка кетеби, жеке турмушуңузга кетеби, ошол жөнүндө билгим келип турат. Биринчиден сиздер ушул чакырганыңыздарга чоң рахмат. Мен өзүм мындай көп деле жактыра бербейм интервью бергенди. Көбүнчө мындай качып жүрөм да. Бербеген себеп дегенде баягы биздин ишибиз ушундай экен да. Биз азыраак сүйлөп, анан көбүрөөк иштешибиз керек экен да. Иште ошол өзүбүздүн жасаган элге кылган кызматыбыз менен ошо жасаган ишибизди элге көрсөтүш керек да. Албетте эртең менен эрте кетебиз, кечинде кеч келебиз. Бүгүн силерди чакырган үчүн гана эрте келдик, а так бизге 7-8ге чейин жумуш. Күнүнө 7-8 операция, күнүнө 50ге жакын адамды көрүш керек. Ошол анан жанагындай телемедицина деп коет, консультация, чет өлкөдөн да чалышат, көп суранышат. Ошолор менен алек болуп кечинде үйгө барабыз. Кубанычтамын. Анан агай, сиз жөнүндө ушул окуяны качан жолуксам бир тактап алайын деп аябай жүрдүм эле да. Көп баягы аңыз кеппи же ойлонулганбы же чынбы айтор Кыргызстандагы ушул сөөгү ооруган бир аябай эле мындай жакшы акчалуу инсандар Кыргызстандын медицинасына ишенбей Турцияга барса, ишемби жекшемби күндөрү ал жактан кабыл алган доктор биздин Сабырбек агайыбыз болуп чыккан деген эмиштерди аябай көп угам да. Ушул имиш болгонбу же тастыктап өтөсүзбү? Эми андай эмнелер, учурлар көп эле болот. Себеп дегенде мен ушу Байындар Астанасында ошол жерге көп барып жүрдүм. Анан тышкары дагы башка бир клиникаларга барып, консультация кылып, операцияларга катышып жүрөбүз. Анан ошол кошуна мамлекеттерде, Казакстанда, Россияда андайлар көп болот. Эми ким кандай кабыл алат, өздөрү чечет да адамдар. Демек чындык экен агай. Чындыгы бар. Чындыгы бар. Анан сиз жөнүндө баягы интервьюга келерде буга чейинки окуяларыңызды дагы карап өтсөм, бала чагыңызда Талас турмушу деген бизде гезит бар эле. Ошол гезитти дагы кабарчы катары иштеген экенсиз. Демек биздин кесиптен көмөктөшкөн экенсиз, маалымат чогулткан экенсиз. Журналистика алып баруучулук, телевидение тармагы сизге демек алыс эмес экен да. Мен өзүм ошол бала кезде жазганды жакшы көрчүмүн. Ушу 5-классымдан баштап жаза баштадым го. Айылда болгон, колхоздо, айылда, мектепте болгон ар кандай жакшы нерселерди өзүм мындай макала катары жазып, биринчи ошол Октябрь таңы деген газета болгон биздин райондо, Киров районунда. Ошол газетадан баштаганда, анан кийин ошол газетага мени жанагы неден штаттан тышкары деп коет го, кабарчы деп кабыл алышып, ошол мектепти бүткөнчө аябай көп жазып жүрдүм. Эми айылда эмне тамекиге иштеген адамдарды жаздым, саанчыларды, малчыларды, мектепте болгон жаңылыктарды жазып, анан анча мынча ыр жазып койчумун. Жанагындай аңгеме, этюдтар жазып, жанагы Талас турмушу деген газетке дагы барып, ушу биздин ырлар чыгып, анан бир поэзия кечеси деп
бизди чакырып мындай белектерин берип ошондой катышып жүргөн күндөр болгон да. Бул эми сабактан тышкары болчу, анткени мен сабакты жакшы окучумун. Жанагындай олимпиадаларга барчу жыл сайын. Ошол демек күндөр болгон да. андай күндөр чыгармачылыктан алыс эмес экенсиз. Сурайын дегеним, баягы сиз ошол учурда 30 жашыңызда диссертацияны жактап, сизди кал иште деп башка мамлекетке сунуштаса дагы ал жакка калбастан патриоттук сезимиңиз менен Кыргызстанга келип, кыргыз медицинасын дагы да болсо салым кошуп келатасыз. Ошол учурда эмнеге башка жакты тандап калуу мүмкүнчүлүгү болгон жок? Эми мен жанагы ошо жазуучулук, жана айттым го, журналистика деп коелу, штаттан тышкары. Ошол да мага чоң жардам берди да. Анткени мен 26 жашымда илимдин кандидатын жактагам, ошо Москвада. 30 жашымда илимдин докторун жактагам. Бул эми Кыргызстан боюнча бул рекорд да азыркы күндө. СССР учурунда. СССР учурунда азыр деле 30 эч ким жактай элек эле. Травматолог ортопедия боюнча бүткүл союз боюнча дагы биринчи мындай жанагы рекорд деп коелу, ошондой болгон да убагында. Себеби мындай, эми мен барганда Крымга бардым. Крым мединститутуна ошол 87-жылы өтүп ординатураны. Ординатурага киргенде эле мен ошол аябай илимге кызыгып жүрчүмүн. Ошо илим анан практиканы бирге ала кеттим дагы. Анан көп изденип, көп окуй баштадым. Адам канчалык көп окуса, көп изденсе, ал ошончолук ал адамга бирдекени жазыш, бирдекени ойлоп табыш мындай бир жеңилирээк болот да. Ошол нерсе көп нерселерди түшүнгөнгө кирет. Мисалы отуруп бир операцияларды мындай кылып койсо кандай болот, мындай кылып койсо издене баштайсың, тияктан табасың, бияк. Эми ал убакта интернет деген жок да. Жанагындай библиотекага барыш керек. Москваны көздөй жөнүн барып, ошол жумалап, айлап жаткан күндөр болду ошо Москвада, библиотекада, борбордук медицина библиотека бар, ошол жерде отуруп, окуп, ошентип изденип, мына ординатураны мен бүтүп атканда, 25 жашымда менде уже ошол учурда 12 макалам чыккан, илимий. 6 жаңы жанагындай рац предложение деп коет. Жанагы жаңылык киргизген. И бир чоң мени Москвага жанагы авторский не деп коет, право изобретение ойлоп таап, жаңы нерсени ойлоп таап, уже Москвадан бекиткен да, Москвадан СССРдин убагынан жанагындай күбөлүгүм бар. Ошол менин инструментин, жаңы бир инструмент ойлоп таап, чийип, аны заводко жазатып, анан операцияга колдонгом да. Ошол жаш эле 12 жаш, жанагы 25 жашымда ординатураны бүтүп атканда. Анан албетте мени ошол кафедрага алып калышты. Сен бизге керек экенсиң, жазат экенсиң, тендей экен, мындай экен деп. Анан ошо Крымга кафедрага травматолог ортопедия Крым мединститутуна мени алып калышты. Анан жанагы мен айтып аткан, эми мурун мен кыргызча жазсам, ал кийин уже орусча жаза баштадык да. Ошо орусча жазганым дагы, ошо жана кыргызча жазганым дагы, ошонун баардыгына пайдасын тийгизип, мен ошол жанагы жаш эмне болгонум, жазганым макалаларды, бул илимий макалаларда өтө пайдасы тийди. Анан 30 жашымда мен Москвадан жактаганда менде 54 илимий макала жазылган. 30 жашымда эле. Бул да өзүнчө бир чоң рекорд да. 4 жанагындай жаңы ачылыштарды жараттым, 20дан ашык жаңы сунуштарды киргиздим да, жаңы методдорду. Ошол негизинен эмне үчүн 30 жашта жактадым, ошол мени ал жерде мен жаш баламын, бир 60 килограмм эле салмагым бар эле ал убакта. Академиктердин арасында, тем более жанагы Московская медицинская академия деп коет, имени Сеченова, ошол жерде жактадым да. Жалаң академик профессор отурат, мени көрүп эле айтты, бул студент бала эмне келди? Каяктагы доктор жактайт, бул деген студент го деген. 30 жашында, 30 жашта деп. Бирок жана илимий эмнени укканда, анан баардыгы макул болушуп, 28 киши отурган, ошонун баардыгы бир добуштан мага илимди, докторлук ишимди бекитип берген да, ошо 30 жашымда. Ошондо албетте жанагы мен жасаган эмгектериме, ойлоп тапкан жаңы ыкмаларыма, жанагындай конструкцияларыма, жасаган операцияларыма, ошонун баарына баа берип, анан мага ошол 30 жашта Кудай буйруган экен, ошол наамды мен алгам, илимий наамды алганбыз. Сизди рекордсмен деп койсок болот экен дагы. Дагы бир рекордуңуз бар го, мынакей бойду өстүрүү боюнча, Темирлан.
айтып коебуз го өзү атына дагы затына жараша Темир мырза болду кыргыз элине депчи. Темирландан тышкары боюмду өстүрөм деп сизге кайрылган жаштар болдубу? Негизи мен бой өстүрүү боюнча бул менин илимий докторлук ишим да. Гимнастика китебине кирдиңиз. Кандидаттыктагы ишим да ушул бойду өстүрүү, сөөгү өстүрүү, жанагындай докторлук ишим ошондо. Бүгүнкү күндө мен 500дөн ашык адамдын боюнда сөөгүн өстүрдүм да. 500дөн ашык. Анын ичинде бой өстүргөн адамдар да болду. Боюн өстүрөм дегендер да болду. Негизгиси мына бүгүн да бир жаш бала келди. Бир буту 7 жашта экен, 7 жашта. 7 жашта экен. 7 сантиметр бир бут сөөгү өспөй калган да. Көрдүңүзбү? Муну өстүрүш керек. Теңешкентпесе ал бала аксап, инвалид болуп калат, аксап калат. Анан барган сайын буту кыскара баштайт, ичкере баштайт. Ошондой иштерди жасайбыз. Бул сөөктү өстүрүү боюнча да. Сурайын дегеним агай, мисалы мен сиз жанагы доктордук ишиңизди жактап аткандай 30 курактагы Алыкул Осмоновдун ырларында айтылгандай мен 30дамын. Анан мен өмүр бою эмнегедир боюм модельдердикиндей 1,70 болгон эмес. Боюм узунураак болсо кандай болот эле, бир жок дегенде 5-6 сантиметр кошуп койсо эмне болот деп ойлончумун да. Анан сөөктү өстүрүүдө курак өтө маанилүүбү же маанилүү эмеспи? Сөөк өстүрүүдө курак албетте маанилүү, бирок ошону мындай бир 50 жашка чейин өстүрсө жакшы да. Демек болот экен мага. Албетте болот. Бирок жакшы сөз бар го. Теректей бой бергенче темени де акыл берсин деп. Ошону эске алып коюш керек. Экинчиден мен да бир ушул жаңы келгенде, ушул 95-жылы да Кыргыз руху газетине барып калдым да, Султан Раев чакырып калды. Ошол редактор эле, анан бир интервью алайын барсам, Текебаев ошол жерде отурган экен. Текебаев жаңы ошо депутат болуп, бул легендардан да болсо керек. Кийин да анан баягы Султан айтып калды, Султан Раев. Ушундай жаңы келиптир, жаңы доктор наук профессор экен, 30тан жаңы эле ашыптыр. Бой өстүрөт экен деп. Анан менден сурап калды, канча өстүрөсүң деп. Анан мен эми азыр бойду сиздикимде туруңуз, тургузуп туруп, где-то бир 10 сантиметр өстүрсө болот дедим да. Ошентсем ал киши мынтип карап туруп эсептеп атпайбы? Ай, Сабыкез, эгерде сен мен 10 сантиметр өстүрсөң, мага дагы бир 15-20% электорат кошулат экен депчи. Бул албетте муну тамаша иретинде да кабыл алса болот. Ошондой бир сөздөр болгон да. Эми бойду өстүргөндөр келет мага. Мен анан биринчи айтам, ай, мен деле боюм 1,65. Бул бой маани ойлобойт. Эгерде эми көбү да мен тиги жигитке жагышым керек, бирөө айтат, мен бул кыз мага кызга жагышым керек деп. Жаштар ошондой мааниде келишет да. Мен бир случай айтып бергем, ошо Украинада жүргөндө бир жаш эле врач, өзү эле врач экен, терапевт. Келип, анан өзүнүн бою 1,75 экен, сүйгөн кызынын бою 1,85 экен да. Анан келип биз анын боюн өстүрдүк да. Бой өстүрүүдө бул эмне да өзүнчө бир чоң мындай эмне да, бул өтө оор операциялар да. Бир эмес 2-3 операция болуш керек. Анан жылдап айлап өстүрөт. Анан 1,5 жылда боюн өстүрүп бүттүк 10 сантиметр. Анан бүткөндөн кийин анан кийин баягы кызы кат жазып аткан, ал убакта эми кат жазат да кагаз менен. Анан акыркы айларда кат келбей калды да. Анан эмне болду деп анан кийин кеткен, ушу Брянский деген шаардан болчу. Анан бизге кат жазып атпайбы? Мен барсам, жанагы кызым күйөөгө чыгып кетти, башка деп. Ошол мындайда сүйүүгө деле көп ишене бербеш керек. Бирөө үчүн жаныңды кыйнап, керек жок дебейсизби? Курмандыкка чалынбаш керек да. Туура эле агай, бирок эми турмушка чыкканга чейин ошол маселе бар эле да. Менде эмнегедир боюм бир модельдердикиндей 1,70 болсо болбойт беле деген сыяктуу. Андай болсо мен дүйнөнү багындыруу ичиде бир күч пайда болгондой сезилет эле да. Анан сурайын дегеним агай. Анан Текебаев деле андан кийин канча жолу депутат болду. Ооба да. Жанагындай бою менен эле. Жакшы. Операция демекчи, сиздин ушул практикаңызда эң көп убакыт жасалган операция жөнүндө кеп кылып берсеңиз. Эң көп убакыт операция бул 8 сааттан 10 саат болгон убакыт болгон. Бир кызга жасаганбыз. Ал эми биз операция жасап атып, ал кыздын жамбаш кашкажайлык сөөктөрү мындай тубаса аномалия ичинде бар экен да. Мисалы кан тамырлар мындай ошол анатомияда боло турган жерден өтпөй, башкача жерден өтүп, ошол операциянын убагында биз ошол кан тамырды жарып алдык да, чыкканда. Чоң кан тамырын жарып алып,
анан ошону сосудистый жана хирургдар келди, алар тикти болбоду, кайра тигет тромб болот, кайра тигет тромб болот, ошентип отуруп баягы анан жанагындай жасалма кан тамырын алып, өзүнүн кан тамырын алып койду, ада болбой койду. Жасалма кан тамырды алдырып, аны салды, ошентип отуруп 10 саатка созулуп кетти да операциянан. Бирок ал кызды биз куткарып калдык. Бутун куткарып, мен протез салгам. Протездер салып койгонбуз, баары ордунда, жакшы. Анан эми ошондой нелер болот экен биздин хирургияда. Аны биз ачык эле айтабыз. Бул Кудайдын нерсе экен да, баягы биз мисалы норма деп кирсек, ал жерде баягы нормадан мындай өзүнүн нерсе болгон экен. Туура эмес, жайгашып калган да кан тамырлары. Түшүнүктүү агай. Анан сиздин уул кыздарыңыздын арасында дагы ушул сиздин жолуңузду улай турган, алма сабагынан алыс түшпөйт деген бир жакшы сөз бар эмеспи кыргызда? Марселди билебиз, медицина тармагында окуп, азыр иштеп калса керек. Анан кызыңыз жөнүндө да айттыңыз эле, Жамиля эмне болду? Сиздин артыңыздан баягы кандан коркот деп аткансыз. Сиздин жолуңузду уланта алдыбы? Медицина тармагына келдиби? Эми улуу кызым Салтанаттан баштайын. Мен ал өзү ошол дарыгер болсо жакшы болмок да. Өзү мүнөзү, характери, мындай адамгерчилиги, жөнөкөйлүгү, элпектиги аябай ошол дарыгерлерге ылайыктуу да. Мен ошол кызымды дарыгер болсо керек деп аны ошо мединститутка тапшырып, анан 2007 беле, ошол 2009 беле, 2007 беле ошол бана Америкага конференцияга учуп кетип атпайбы? Розокко учуп кеттик. Анан эле бир күнү кызым чалат, апа кечирип койгой, мен документимди алып туруп, Славянскийге жанагы эл аралык мамиле деген факультетке тапшырып койдум. Анан мен айтпай, кызым сүйлөшпөдүк беле, эмне болду десем, кайдам ушул кыздарым менен 5-6 кыз, Айчүрөктө окуган да жанагы лицейдечи. Баарыбыз ошол жака барабыз деп ушундай кылып. Анан мейли, анан эмне кылабыз, эми келдик. Өзү анан чалды, кайра өттүм деди. Хорошо, анда экзамен берчи. Өттүк, жакшы болду. Анан мен азыр до сих пор мени эмне кылат да, күнөөлөйт да. Сиз ошондо мени мага катуураак айтсаңыз, мени урушуп айтсаңыз, мен дарыгер болмокмун деп болбой азыр мында жанагы нутрициолог деген бир бар чыгып турган. Ошону окуп атат азыр Москвада. Ал өтө популярдуу кесиптердин бири. Москвага барып окуп жүрөт. Мына 5 жыл болду. Жылына 3-4 жолу барат, жумалап окуп. Ошо жакындан быйыл бүтөт, дипломун алат да. Анан айттым, көрдүң, эгерде ушундай сен окусаң, азыр сага жеңил болмок. Нутрициолог болуштун өзү дагы сага өтө жеңил болмок. Бирок кайра бүт эми окуп чыктык дейт. Албетте, медициналык дипломго жетпейт, бирок баары ушул медицинага өттү да. Анан Марсель албетте, ал 5 жашынан эле дарыгер болом деп, апамдай ортопед болом деп. Жанымда жүрдү. Бирок медицине окуп жүргөндө мен ортопедиялык операцияларга алып кирип аттым. Кирип көрүп атты. Анан акыркы ушул эмнеде айтты, мен ата деди, мен ортопед болбой эле мен тиги кардиолог болоюн. Жанагы стенд коюп атпайбы жүрөктөргө, ошол ада эле хирургиянын бир түрү, ошол жагына барайын деп болбой ошол Москвага жанагындай бир национальный центр бар, кардиохирургия деген имени Бакулева деп. Ошол жерге ординатурага өтүп, азыр мына быйыл ошону бүтүп атат. Кудай буйрса бүтөт. Мына кардиолог болот. Жамиля болсо, ал мен кандан корком деп, ал азыр Америкада окуп атат. Эмне эмес, медик эмес. IT наукада окуп аткан. Ошол илим, IT илимине кетти, ошол жагында иштеп атат. Үй бүлө тармагына келдик агай. Эми сиздин графигиңиз менен 11 бир тууганыңызга, апаңызга, балдарыңызга кантип убакыт бөлөсүз? Анын ичинде спорт дагы бар сиздин жашооңузда. Эми мен колуман убактым болсо эле мен кыймылдаганды жакшы көрөм да. Мисалы биз операционныйга киргенде колду спирт менен жуабыз. Ошол кургаш керек да. 3 жолу жууш керек. Үчөөнүн ортосунда 1 минутадан убакыт кетет, 3 минут, 5 минут кетет. Ошол учурда баягы жерден жөн турбай, баягы гимнастика жасап, колдорду мындай кылып, биягындай колдор бол спирт уже обработанный. Бирок кургап атат да. Же болбосо отурам, бир 30 жолу отуруп туруп мындай баягы приседание кыласың да. Анан баары карап таң калат. Анан мен айтып коем, мен оштук досторум бар жакшы. Досторум 90% оштон болот. Алардын жакшы сөзү бар, бекер деген сөзү бар да. Бекер отурбай, бекер турбай, бекер баспай, бекер сүйлөбөй, бекер жатпай, бекер тамак ичпей, бир иш кылыш керек да.
кыймыл кылып туруш керек. Биздин термин айтканда движение кылып туруш керек деген. Мен ошентип кыймылдап турам, мына көрдүңөрбү жаштарды, баягы жаштарга көрсөтөм. Бул эми албетте бул дагы өзүнчө бир гимнастика. Бул бир экинчиден албетте үйдө сөзсүз гимнастика жасайбыз, базабыз. Жумасына 4-5 жолу базамын, 10 километрден чуркаймын, жүгүрөм. Сууда сүзөбүз. Эми бунун баары мага өзүмө керек. Ден соолук. Анан ден соолук болбосо, жанагындай кыймыл аракет болбосо, анан кантип анан жанагынтип 7-8 операцияны жасайсың, же болбосо 50 кишини көрүш керек бир күндө. Ошол нерсе мага бир мындай күч энергия берет да. Жакшы. Анан агай негизи эле баягы бул тармакта эми сизди тарых калтырган инсан деп айтабыз. Азыр деле айтылып жүрөт. Биз көзү өткөндөн кийин, анан кийин сонун адам эле деп айтып калат экенбиз да. Анан ушул сизде калган ичиңиздеги бүтүндөй билимди, тажрыйбаны артыңызда устат катары кимдир бирөөгө калтырып атасызбы? Эми баягы 1-3 жыл мурун мага кичине эмне болбоду беле? Ооба. Анан ар кандай сөздөр айтылды, жазылды. Эми мен мунун баары, конечно, мен эми мындай теңелгим келген жок да, бул нерсегечи. Анан актанып деле чыккым келген жок. Азыр албетте Жумабековдун деген школасы, мектеби деген түзүлгөн. Бүгүнкү күндө мен азыр бир 60ка жакын жаш илимдин кандидаттарын, докторлорун даярдап чыгарып койгонбуз. Алды Турцияда иштейт, Германияда иштешет, Россияда иштегендер бар, 10 чакты окуучум. Казакстанда бир 15ке жакын окуучу иштеген. Тажикстанда бар 4-5. Өзбекстанда бар. Мына көрдүңөр, бүт дүйнөгө тараган менин окуучуларым иштешип атат. Айттым го, 60ка жакын илимдин кандидат, докторлор. Мындай эми көрсөткүч көп эле илимпоздордо болбосо керек да, мен мактангандык эмес. Андан тышкары 600дөн ашык илимий макалалар чыкты. 120дан ашык жаңы ачылыштарды жасадык. Бул жанагы патент деп коет бизде. Авторский эмне да, права, укук, авторлук укук берилген, изобретение, жаңы ойлоп таптык да. Бул дагы дүйнөлүк ортопедияга кошкон биздин салымыбыз болуп эсептелет да. Андан тышкары албетте көптөгөн монография, жанагындай китептерди, окуу куралдарын, колдонуучу ар кандай эмнелердин баарын жазып чыгардык. И дагы 9га жакын чоң илимий Евразиялык илимий конгресс өткөрдүк. 4 съезд өткөрдүк травматолог ортопедтердин. Мына быйыл эле, мына өткөн жылы биз 2 чоң конгресс өткөрдүк. Түрк дүйнөсү деген, ортопед травматологдордун түрк дүйнөсү деген конгресс өткөрдүк. 3-чү конгресс Босния Герцеговинада болду, Сараевода, Европада. 4-чүсүн бизге берди. Мына биз Кыргызстанда өткөрдүк 4-чүсүн. Азыр 5-чиси Будапештте болот. Эмдиги жылы. Көрдүңөр, мына бизге ушу сыйлап, ушу биздин школаны сыйлап, мектепте биздин жасаган эмгегибизди баалап, биздин ордубузду баалап, ушундай бизге өткөргөнгө, мына Шератондо өткөрдүк былтыр июнда. 150, Турциядан 150 ортопед травматолог профессор келди. Турциядан эле. Эми Европа, Американы айтпай эле коеюн, 28 мамлекеттен келди да, түрк тилдүү адамдар. Биз бияктан бизде чакырдык, мисалы Хакасиядан, Алтайдан, Якутиядан, теги Татардан, Башкырстандан, Тывадан келди, Алтайдан келди, биягы Кырым татарлары, Ногой, Карачай дегендер бар. Кандай биздин бывший СССРде эле, Союзда эле канча адамдар бизге келип катышты. Азербайжан, Турция, Казак, Өзбек баардык түркмөндөргө чейин келип, мына бу жерден биз 400ге жакын адам Шератондо чоң жыйын өткөрдүк. Анан сентябрдын башталышында 9-чу Евразиялык конгресс өткөрдүк. Мына буга дагы бир 400ге жакын адамдар келди бүт дүйнөдөн. Мунун баары ошол биздин кыргыз травматология ортопедиясынын жасаган эмгеги, орду, биздин мектеп, азыр окуучулар менен сыймыктанам. Азыр мисалы сыныктарды жамоо боюнча азыр мисалы Баткен менен же нарын ушу Талас, Көл, Алай, любой бардык Кыргызстан булун бурчун алайык, травматологдордун жасаган иши менен Бишкектин жасаган иштери менен айырмасы жок. Алар деле ушундай бирдей жасап, сөйөктөрдү чогултуп, жакшынакай кылып, ошондой балдар тарбияладык. 400дөн ашык травматологдорду тарбияладык мына азыркы акыркы 20 жылда. Ошолор азыр бүт Кыргызстанда эмгектенип атат.
баягы жылына 2 жолу келип бизден 2 жумадан окуп кетет. Биз окутабыз бул жерден, үйрөтөбүз дагы. Эмне жаңылыктар болсо ошолорду киргизебиз, көрсөтөбүз. Анан албетте жанагындай чоң жыйындарга, конгресстерге катышканда бул өзүнчө чоң мектеп да. Чоң мектеп, бул чоң энциклопедия деп койсо болот. Баягы китептин барагын ачкандай эле ошону өз көздөрү менен көрүп, ошол жаңы операцияларды көрүп, анан өздөрүнүн райондоруна барып жасап, алар дагы өсүп өнүгүп атат. Бул дагы менин мектебим десем мен чоң жетишкендик. жаңылбаймын. Анан агай айтсаңыз, сиздин кесибиңизде кээде баардыгын эле кабыл ала албайсыз да. Кээде баягы сизге ушундай кезекке турушат деп угам да. Эми баягы айтып койдук го, жакшылыкта гана жолугалы, бирок сизге ушундай кезекке турушат, бирок кезекке турбай калгандар баягы тааныштарын кошуп, жак бияктан эме кылып, айтор сиздин баягы кезегиңиз 1 жыл алдындагы болушу мүмкүн деп уккам да, ошол үчүн. Менин кезегим андай 1 жыл эмес, андай жалган. Менин кезегиме просто телефон чалып эле жазылып коет. Бүттү, келип эле кабыл алам. Анан эми бар да кыргызча келе беребиз да, кыргыздар тияктан, бияктан. Анан бүгүн силерге эмне үчүн жарым саат кечигип келдим? Ошолордун баарын кабыл алып, аягына чейин кабыл алып, бири дагы адамды мындай силерге шашып кечигип атсам дагы мен баардыгын кабыл алып, эч кимге мындай жок дебестен анан келдим. Ошондой эле мен той топурларга да ошентип кечигип барам. Эми түштө Куран окутат го бизде кыргызча. Бирөөүнө да бара албайм. Менде ошондой эмне бар. Азыр жакшы болуп калды. Эми банк менен которуп коесуң. Кечирип кой, мен бара албайм. Кошумчамды бердим депчи. Тойлорго болсо 8-9тан кийин барам. Анан көп ойлойт, бул эми мындай деп. Андай эмес да, ушул айтканым эле. Жумуштун. Менде андай нерсе жок, анын баары жалган. Ошо мени ушундай кылып, мындай бир эмне кылып, монстр кылып, мындай бир какой-то бир кайдыгер адам кылып, же болбосо эмне деп коет да кыргызча, текеберчилик кылып деген адамды көрсөтүп коюшканда, атайын ошондой. А так мага баргандар, мисалы, мага баргандар антип эч качан эч кимисе айтпайт. Менен операция болгондор дагы андай жаман сөз айтпайт эч качан. Менин колуман өткөндөр эч качан айтпайт. Может быть, эми 1000 адамдан 1 адам чыгышы мүмкүн. Жалпы мисалы мен 40 000ден ашык адамга операция жасадым. Жалпы менин колуман өткөндөр алар эч качан жаман айтпайт. Анан агай, сизде жөнөкөй адамдан тарта ажообузга чейин кайрылса керек. Мен билишимчечи, менин кесиптештерим эле канчасы сиздин колуңуздан жан алып, жан таап чыгышты. Ар бир адамдын баягы эмеси өзгөчө болот да. Мисалычы, анан баягы адамдын мүнөзүнө жараша дагы баягы организм реакция берет дегенге кандай кошуласызбы же кошулбайсызбы? Мисалы, кээ бирлер текебер болсо алардын баягы тигилиши кеч бүтөт деген сыяктуу ырым-жырымдарды айтып коюшат го. Бул нерсени мен пациенттериме да айтам да. Мындай пациенттерге айтам, мындай позитив болгула депчи, жакшы болом, Кудай бурса жакшы болот. Жакшы мындай ниет кылгыла, жакшы максаттарды койгула алдыга. Анан кээ бирлер бар да, кирсең эле кабак кашың, түйүп эле анан тигиндей мындай деп. Аларга айтам, антсеңер силер адамдын несине, психологиясына, аң сезимине дагы, жараты дагы мындай байланыштуу. Мунун баардыгы ошол бир денеде да, бир организмде. Ошон үчүн силер жакшы ниет кылсаңар, жакшы максат ой койсоңор, бул жаратыңар батыраак, тезирээк аягат деп. Мен аны ошол биздин меге да айтам да, өзүбүздүн бейтаптарга да айтам. Анан албетте хирургтардан дагы зависит. Анткени биз дагы мындай жакшы оптимист болуп, жакшы ниет менен, жакшы көңүл менен киришибиз керек. Эң негизгиси эртең менен ошо операцияга киргенде аябай мындай адам аябай жакшы менен кирет да, хирургтар жакшы нерсе менен, жакшы мындай көңүлү менен кириш керек. Антпесе бул дагы может отразиться, потому что бул оңой эмес да. Скальпелди алып, жанагындай кан тамырларын, нервтерин жанды иштейсиң, ар кандай органдардын жанды иштейсиң, ошолорду тилип алышың мүмкүн, жарып алышың мүмкүн. Эч качан мындай ойдо бир эле ушул бейтап болуш керек. Анын ден соолугу, анын аманчылыгы, анын келечеги, анын артында бир бейтаптын артында канча деген туугандар, туушкандары бар. Эгер ал жаш адам, жаш кыз болсо, мына жаш балдар болсо, алардын тукуму кумуланыш керек, туурабы? Эгер бир жаш бала өтүп кетсе, анын тукуму токтоп калат да. Ооба. Туурабы? Ошон үчүн ошол хирургдун колунда бир адамдын эмес, бүт ааламдын тагдыры колунда дегендей ой менен кириш керек да. Бир адамдын жашоосу, өмүрү бул бүт ааламдын жашоосу да. Адам өлдү, ал адам өлсө, бүт аалам өлгөнгө барабар, туурабы? Ошон үчүн мен ошондой баа берем. Бул нерсеге дайыма ошондой даярданам. Мисалы,
биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин ишембиге чейин бизде сухой закон. Ичкенге болбойт, даже пиво ичкенге болбойт. Тамеки да чектирбейт экен согушунча. Эми тамекиде койгон, бизде азыр тамеки тарткан балаларды таппайсыз травматологдордон. Ушинтип уккам да сизди такыр мына Сабырбек агай тамеки чекпегенге үйрөткөн. 20-30 жыл тамеки тарткандар анан баарын чыштап турганбыз, тартпайт эч ким бизде. Анткени жумуш ошондой, иштеш керек, ошондой эмне кылыш керек. Анткени спиртной ичкен адам эртеси күнү Кантип келип иштейт. кыйналып калат. Ал мисалы неместе барып, чогулушта отуруп, мисалы сессияда отуруп, уктап калып же калып эле сагыз чайнап суу ичпей отуруп, бизде мээде иштеш керек, колду иштеш керек, көз дагы куч болуш керек да. Мына 3 нерсе вот ошондо анан кийин жакшы жыйынтык болот. Аз болуш керек. Агай, сиз эми баягы медицина тармагында министрликке чейин бардыңыз. Сурайын дегеним, саясатка кайтып же болбосо ушул кыргыз медицинасына баягы жетпей жаткандарына жеткизип бир жаңы нерсе алып келиш үчүн саясатка кайтуу сиз үчүн кажетпи же маанилүү эмеспи? Эми силер жашсыңар, азыр 2007 жыл декабрда мен депутат болгом, Ак Жолдон. Ооба. Депутат болуп, анан ошол мандатты алдым, биринчи күнү мандатты берди. Ошондо мага ушундай неме тийди да, жүрөгүмө бир нерсе тийди, мындай сайды да, бир нерсе сайгандай болду. Ай, сен ушу менен депутат болуп каласыңбы? Жок, түнү менен ойлонуп чыктым. Мен депутат болбойм. Биякта жана өзүң айткандай 3000 адам күтүп атат кезекте. Анан эртең менен барсам, ошо мандат алган күнү, анда ошондой бар, биринчи күнү мандаттап чыгат, экинчи күнү ант берет. Барсам 3 аял келип алыптыр. Баягы эжекелер мени келип, ошол эмнелер, пациенттерден тышкары да. Сен давай кеткин тияктан. Эмне бардың? Сен деген мындай андай деп, алар дагы мага ошондой анан ойлонуп отуруп, эртеси күнү анан барып туруп ант берип атпайбы элдер. Мен ант бергенде анын ордуна арызымды окуп туруп, мен кечирип койгула. Мен ант бербейм дедим. Өмүрүмдө бир эле жолу ант бергем. Гиппократтын антын берген. Ошо анты менен калайын. Мен кеттим деп туруп, сумкамды чогулттум да түшүп алып чыгып кетип калгам. Мен депутат мага кереги жок деп. Көрдүңөрбү? Министрди айтып атасыз. Министрде эле ошол 1 жыл иштедим. Менен кыйраткан министр чыккан жок. Чыкпайт дагы. Себеп дегенде мен түшкө чейин операцияда жүрөм, 3 саат 3кө чейин. Барам 2 саат 3 саат Минздравка барам. Анан кандай министр менен чыгат? Мен кетем деп 2 жолу Атамбаевка жазып келгем арыз. Ал киши мени кетирбей койду. Жок, сен отуруп тур ушул жерде. Иштеп тур деп. Мисалы менен эч кандай чиновник чыкпайт. Мен ушул өзүмдүн жана колуман келген жана чыгармачыл адам деп атпайбы, бул дагы чыгармамды жарата берейин, элиме кызмат кыла берейин. Өмүр жашыңыз узак болсун агай. Сиздей мына ушундай биздин азыркы учурдун тарыхын жаратып жаткан медицина тармагында инсан менен бирге отуруп маек куруш мен үчүн дагы сыймык. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай графиктен бизге 1 саат убактыңызды бөлүп, сизди көрүп дагы канчалаган мына сиздин жолуңузду жолдогучу келечектеги мыкты доктор наук жана көптөгөн ортопедия тармагында мыкты иштерди жасоочу докторлор көрүп жаткандыр. Ошон үчүн сиздин кайрылууңуз болсун, андан соң эфирде жыйынтыктасак болот. Рахмат. Эми эмне дейбиз, бардыгына элибизге биринчиден ден соолук каалайбыз. Ден соолукту караш керек, ден соолукту баалаш керек, баркташ керек, бага билиш керек. Эгерде көбүрөөк жашайм десең, сапаттуу жашайм десең, бул ден соолукту караш керек да. Адам өзү негизи дайыма кыймыл аракетте болуп, сапаттуу өмүр сүрүп, көңүлдүү өмүр сүрсө, ал адам көпкө жашайт. Анан туура кесипти тандасак, бул дагы өзүнчө бир чоң жашоонун бир мындай бир жакшы бир мындай бир дем касиет берет деп айткым келет. Узак жашаганга шарт түзүп берет да, жакшы кесип тандоонун өзү да. Ошону каалайм. Кесиптештериме ден соолук, иштерине ийгилик. Менин балдарым бардыгы билет, көп окуш керек. Канчалык көп окусаң, көп нерсени билесиң. Көп нерсени билсең, ишиң да жеңил болот. Элге тийген пайдаң дагы мындай жакшы болот. Ден соолук баарына.
Чоң рахмат агай, ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу көрүүчүм, мына ушул бүгүнкү эфирде сиздерге өзгөчө бир маана эмес, мынтип айтып коет экен го, эгерде ден соолугуң менен маселе болсо, сенде бир эле маселе болот. Бирок ден соолугуң жок эле маселе болсо, миллион маселе болот деп. Ошон үчүн ден соолугуңуздарда эч качан маселе болбосун, ден соолугуңуздар чын болсун. Ал үчүн сөзсүз караңыздар, спорт менен машыгыңыздар. Агайга терең ыраазычылык билдиребиз. Эфир соңуна келди. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.